Gösterle. Rayım. Kitap gününe karatap birinci mektepten birinci seminarda өтүп жатабыз. Өзүм окуулар чогулуп сөздөр чогулуп сүйлөмдөр чыгармалар биригип китеп болот. Тамга жалпы карап, өзүң касында шынында. Өзүң Айылда чоңтар ғой, оқушылар қыдырға қажет келеді. Ал билетті düşmanı, атның өлі асқаз olur тағыла. Көршібек Ақтазаров деген атауыз болған білесіздер. Социалистік батыры. Ошоның өмір баяны бар. Ошоны бір 15 бетін оқытып қойсаңар, балдардың өз көз арашын жүгіреді. Өткенде кичине доллардың курсы өзгөрүлүп кетсе, Кыргызстан боюнча принципиалдуу бололу, нактуу бололу, анан бирдекеге үйрөнөлүчү. Сөзсүз бирөөнүн этегин кармай эле жашаш мындай легенеди боло албайт. Иш кесип тандаган адашпа, анан аял тандаган адашпа, анан китеп тандаган адашпа. Кээ бир китептерди окуп алып, аттарын айтсам, азыр баягы вирус болот таркап кетет. Десиңер дагы барып сөз карап көрөсүңөр. Мен убагында дагы бир китепте тилиңди тей, тил жарасы бычак жарасынан дагы оор дейт. Мисалы, мындай ачкан эле жер, билим жөнүндөн жөн жоголбойт, илим алымдардын кетүүсү менен жоголот. Ошон үчүн чубак ажынын кетүүсү бул илимдин учусу деген сөз бекер эмес. Адам 1000 деген жолу жеңиши мүмкүн, бирок өзүн жеңе билген адам гана улуу адам болуп эсептелет. Ошон үчүн пайдалуу китептерди көбүрөөк окуңуздар. Анткени китеп бул сөз байлык бул ой жүгүртүү, ой чабыт деген адам бул жашоодо кыйналбайт. ОРТ дагы өтө маанилүү, көп китеп окуш. ОРТдачы мындай жаттап өтө албайсың. Ой жүгүртүң болсо өтөсүң ОРТда. Ой жүгүртүү качан эстейт? Китеп окуганда. Ошон үчүн китеп окуган балдар биз далилдедик, табылды, туурабы? Акталадагы алтын сертификат албайт эле, олимпиадага өтпөй эле, ОРТдо проблема эле. Азыр жыл сайын алтын сертификат. Эмнеге? Ошол жерден башталган бир адамдан бир китеп. Балдары тимеле китепкана ачып койсо, китепканачы 11ге чейин иштеп, акыры таркатып берип кутулуп турган. Ошол жерлерден азыр укмуш балдар чыга баштады. Себеби ой жүгүртүү өстү да, деңгээлүү болот. Көрөсүздөр, Кыргызстандын келечеги аябай жакшы. Байкап айтасыздар да, баягы жара түшүп, түбүнөн жагын тери чыгат го, ошондой муун келет. Ошолор келет бийликке. Буларга алтындап берип, медиасында арам болсо жебейт да. Азыр уурдап атабыз, ошондой проблема. Кичине бир кызарган жер болсо жылуу алалы деп атабыз, өзүбүздүн өлкө болбосун. Ошон үчүн кечээ мен парламентте айтпадым да, кыргызын өзүмдүн зөөкүр уулдарымды, зөөкүр кыздарымды кечир деп Дооранбек Садырбаев айткан. Биздин проблема өзүбүз эле, башка эч ким эмес. Бирөөнү күнөөлөбөй эле коелу. Чоң рахмат, китеп менен дос бололу. Суда таба албай жүргөндө таскана болбоду азыркы кабары. Эми ушуну пайдаланып, кандигеге кол салышым керек аба. Кан жутуп жүрсө көкүрүп, ун чукпай жүрүп хан бакай, убада берип келиптир. Алып барып кайнатасы Кермалиева Мери. Assalamualaikum, кандайсыңар? Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Силерде түзүп калдыңарбы? Жакында эле турабы? Кайгырып жашаган келсе, кечегини эстеп жаша дейт. Толкунданган келсе, келечекти ойлоп жаша дейт. Бактылуу жашаган келсе, бүгүнкү менен жаша дейт. Башка жок. Орыстан бири бар, мындай бар го. Есть только миг между прошлым и будущим, и именно он называется жизнь деген бар, турабы? Ошого берекелерин чындап китеп окугула. ОРТтан өтөм дегендер барбы? Өтөм дегендер көбүрөөк китеп окугула. Анткени мен кече өтүрө бересиң, алдап кой, биягынан өт, тиягынан өт. Кыргызстандын келечеги мындай эркек балдар. Эне дейт, улут тарбиялайт дейт, эркек улут тарбиялайт дейт. Тиги нерселерди аткаргыла, макулбу? Китеп силер көп окугула, андайдан чыгып турупчу. Көз тиеле көркөмүңдөн сүрдөймүн,
Көрбөй туруп кирпигимди ирмеймин деген мында берет да. You know, sir, it's very important and биздикилерчи, микрофон койсо неме бар да неме. Болды. Мына кара, bir adamdan bir көчөт. Өзүчү басты. Rahmat. 2 dinan hakkı